Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Тааланын жакшылык казыналары бар, жамандык казыналары бар. Жакшылык казынаны ачуучу, жамандык казынаны ачуучу ал адамдар. Сүйүнүч болсун, кубаныч болсун, Аллах кимди жакшылык казаны ачкыч кылган болсо, тозоктун вай деген өрөөнү өтүшсүн, Аллах Таала ким жамандыктын ачкычы болуп, жакшылыктын кулпу болсо. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааладан бир бале кырсык келген учурда ал бардыгына жетет. Жакшыларга эмне үчүн жетет? Жакшы мен жакшымын деп ун чыкпагандыгы үчүн, жакшылыкка чакырбагандыгы үчүн, жамандыктан тыйбагандыгы үчүн, ал эми жаманга бале кырсык жетиши ал анык, сөзсүз түрдө жетет. Байкасаңыздар, урматтуу мусулман бир туугандарым, 2-3 жылдагы артыбыздагы 2-3 жылга сабак ала турган болсок, ким бактылуу? Өткөн жылдан келерки жылына сабак алган бактылуу. Өткөн күнүгөн келерки күнүгө сабак алган адам бактылуу. Өткөн 2-3 жылга көз чаптырсак, биринчи бизге не келди? Көзгө көрүнгүс Аллахтын бир кичинекей аскери коронавирус келип, бар жокту канчалаган жандарды алып кетип калды. Миңдеген жандар кетти, миңдеген түйшүктөр келди. Көчөгө дагы чыга албай турган болуп калдык. Пендем кааласаң, сени көчөгө дагы чыгартыра албай коемун деген Аллах бизге өтө катуу эскертүүлөрдү берди. Убактым жок мешитке барган дейт элең. 24 саат бекерчи болуп калдың үйүңдө. Саардан кечке жата турган болуп калдың. Көп адамдар ошол учурда тобо кылды. Көп адамдар туура жолго түштү. Көп адамдар бекерчиликте, карантин экен деп туура жолду үйрөндү. Намаз окушту үйрөндү, жакшы иштерди кылышты үйрөндү. Кээ бирөөлөр үчүн күнөөлөрдүн ачкыч учуру болду дагы. Андан көп өтпөстөн, урматтуу мусулман бир тууган, кымбатчылык келди. Бар жок кымбаттады. Бар жокто көтөрүлүш болду. Морковка көтөрүлдү, эт көтөрүлдү, un көтөрүлдү, май көтөрүлдү, бирок айлык көтөрүлгөн жок. Зарплата көтөрүлгөн жок. Ошол бойдон калды. Адамдардын бардык нерсеси адамдардын өзүнүн пейилине жараша болуп жатат. Өзүнүн кылган күнөөлөрүнө жараша болуп жатат. Кымбатчылыктан кийинчи эгинтигиндер, суу жетишсиздиги, ар эки адам бириккен учурда будайым болбоду, эгиним болбоду, тамеким болбоду, алмам курт жеп кетти, башка болду. Эгин тигиниңе дагы, адамдарга дагы бардык нерсеге бир бале уруп кетти. Күнөө көбөйүп кетти себеби. Андан көп өтпөстөн 3-чү сыноо келди, келип атат азыр. Азыркы учурда келип атат 3-чү сыноо. Бар жокту ар кандай апаттар каптап жатат. Бир жакта өрт кетип атат, бир жакта сел келип атат. Бир жерде жарылып кетип атат бир нерселер. Кырсыктар, кокус өлүмдөр толуп жатат. Эс алганы барган жерлерде чөгүп өлүп аткандар толуп атат. Бале кырсыктар өтө көбөйүп кетти. Баягы эле сөз. Аллах Тааладан бир бале кырсык келсе, ал күнөөнүн кесепетинен келет. Күнөөнүн себебинен келет. Күнөө көбөйүп кетти. Дүйнө жүзүндө күнөө, жаман иштер көбөйүп кетти, урматтуу мусулман бир тууган. Шайтан дагы Аллах Тааланын буйругун аткарган жок. Аллах Таала адамга сажда кылгын деген учурда, мен оттонмун, бул топурактан мен сажда кылбаймын деди. Аллахтын бизге берген бардык буйруктары бизге парз, кааласаң каалабасаң аткарасың. Себеби ал сени жаратты, ал сага рызкы берди, ал сени бардык маселеңди чечти. Ал биздин жогорудагы башчыбыз, ал биздин Аллахыбыз, ал биздин башкаруучубуз болгондон кийин анын буйруктарын сөзсүз түрдө аткарышың керек, кааласаң каалабасаң. Бул нерсе парз. 5 убакыт намазды парз кылды, окубай койсоң күнөө болот бул. Арам иш кылба, арак ичпе деди, арак ичип атасыңбы? Бул дагы күнөө. Зина кылба деди, кылып атасың, бул дагы күнөө. Эми бир балени күтө берсең. Башыңда миңдеген түйшүктөр, неге ишим жүрүшпөйт, неге бизнесим жүрүшпөйт, неге мунаныкы жакшы болор, неге меники болбойт,
Неге бұл 2 этаж үй салат, мен үйім алдағым чатырдай, неге мен жакшыраак машина ала албайм, неге менин бирим 2 болбойт деп ойлогонсуң бечи? Себеби сенде күнөө көп да. Күнөөнү көп кыласың сен. Күнөөнүн кесепетинен келген бале кырсыктар, урматтуу мусулман бирдуганым. Булар бардыгы эскертүү. Билип коюңуздар, бале нерсе бул эскертүү. Бул селдер, шамалдар, оттор бардыгы Аллахтын аскерлери. Бардыгы эскертүү болуп келип жатат. Пендем көзүңдү ач. Токтот. Жийиштир. Мага кайта турган учур келбедиби? Деген эскертүү болуп жатат, урматтуу мусулман бирдуган. Аллахтын көзгө көрүнбөгөн бир кичинекей аскери келип сени кандай кылып кетти? Үйүнөн чыга албай турган кылып койду. Андан кийин үйүңдөн чыгарып туруп, карантинден чыгарып туруп, бары жокту кымбаттатып койду эле, түнү күнү үйүңө келбей турган кылып, иштей турган кылып койду. Үйүңдөгүлөрдү багыш керек себеби. Үйүңө келе албайсың, кыжалат болосуң. Бары жок кымбатчылык, эт жей албайсың. Үйүңө эми кире албай турган болуп калдың. Кыжалатсың, балдарыма не алып барсам экен деп. Андан кийин 3-чү бале, ар кандай балелер, кырсыктар, ар жерде жардоолуулар, селдер, суулар, ар жерде ташкындар болуп жатат. Кыйналып салган үйлөрү күйүп жатат. Селдин астында калып жатат. Телевизордон башка жерден көрүп алып, алыста болуп жатат. Жылмайып, ушундай болуптур деп күлүп жатасың. Ал бале сага дагы келип калышы мүмкүн. Ошо уктап жаткан учуруңда сени астыңа келип калышы мүмкүн. Ар бир баледен сабак ал, урматтуу мусулман бирдуган. Өткөн жылдардан сабак алайлы, келерки жылга сабак алайлы. Күнөө көбөйүп кеткенден кырсык балелер көп болот. Тооба кыл. Тооба кыл, урматтуу мусулман бирдуган. Тооба кыл. Муса пайгамбар, Муса алейхиссалам Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Бунун коомунда дагы ушундай кыйынчылык, ачарчылык болот. Анан 70 000 үммөтү менен, тууган урук башка мусулмандар менен 70 000 үммөтү менен Кудайдан тооба кылып, жамгыр сураганы, дуа кылган эң талага чыгышат. Бардыгы топтолуп чыгып Муса алейхиссалам, "Я Раббым, Аллахым, бизге жамгыр берсең" деп дуа кылат. Дуа кылган учурда асмандагы бар кара булуттар дагы тарап ак булут каптап калат. "Я Раббым, сенден жамгыр сурап жатабыз. Не болуп кетти? Бар болгон булут дагы тарап кетти го" дейт. Не болуп кетти дегенде, "Я Муса, сенин үммөтүңдүн арасында 40 жылдан бери күнөө кылып жаткан бир адам бар, ошол чыгып кетсин араңардан. Анан жамгыр беремин" деди. "Мен кантип айтамын? Мунча адамга кантип жеткиземин" дейт. "Сен айта бер, мен жеткиземин" дейт Аллах Таала. Ошондо Муса алейхиссалам элге кайрылып 40 жылдан бери күнөө кылып жаткан адам бар, чыгып кетсе жамгыр берем деп атат. Аллах жамгыр берет, ошо күнөөкөр адам чыгып кетсе дейт. Күнөөкөр адам өзүн билет. Ар ким өзүн бири-бирин карап калат. Ким экен, сенби же менби деп, ар ким бири-бирин карап калат. Баягы адам дагы жерди карап, "Я Раббым, Аллахым, өткөн күнөөлөрүмдү кечир. Ашкере кылган, купуя кылган, билбей кылган күнөөлөрүмдү кечир. Өзүң гана кечиримдүүсүң, мээримдүүсүң, ырайымдуусуң. Аллахым кечиргин, тооба кылдым. Менин себебимден мынча адам ачка калып кетпесин, суусуз калып кетпесин. Тооба кылдым, сага кайтамын, сени эшиктериңе жалынамын. Болду, күнөө кылбаймын" деп тооба кылат. Аллах Таала тообосун кабыл кылат. Кара булут каптап жамгыр жаашты баштайт. Муса алейхиссалам байкап турат, бирок бир адам чыгып кетпейт баягы жерден. "Я Раббым, Аллахым, бир адам чыгып кетсе, 40 жылдык күнөө кылган адам чыгып кетсе жамгыр жаадырам дедиң эле, бирок эч ким чыгып кеткен жок мынча адамдын ичинен. Эмне үчүн жамгыр жаап жатат" дейт. Аллах Таала Муса пайгамбарга, "Я Муса, 40 жыл күнөө кылган адамдын себебинен силерге жамгыр бербей жаттым эле, эми ошол адамдын себебинен силерге жамгыр бердим" дейт. Ошол адамдын себебинен, тообосунун себебинен силерге жамгыр бердим дейт. Муса пайгамбар, "Я Раббым, Аллахым, бул кайсыл адам болду экен? Кайсы үммөттөрдүн арасынан ким болду экен? Кайсы менде атын билип алайын.
Айтчы билейин дейт. Аллах Таала Муса пайгамбарга: "Я Муса, 40 жыл күнөө кылган учурда анын айыбын ачып шерменде кылган эмесмин. Эми тобо кылган учурда атын айтайынбы" дейт. Шерменде кылайынбы дейт. 40 жыл күнөө кылган учурда атын айтып шерменде кылган билдирген эмесмин. Эми тобо кылган учурда билдирейинби дейт. Урматтуу мусулман туугандарым, ким өзүңдүн кандайлыгыңды өзүң билесиң. Мен сенин кандайлыгыңды билбеймин. Сенин жан дүйнөңдү билбеймин. Сенин акылыңды, парасатыңды, ой жүгүртүшүңдү мен билбеймин. Күндө канча китеп окушуңду да билбеймин. Сен өзүңдү өзүң билесиң. Өзүңдү өзүңчөлүк өзгө эч качан биле албайт. Сен өзүңдү эң жакшы билесиң. Мага караганда, ата-энеңе караганда, бир туугандарыңа караганда эң жакшы өзүңдү өзүң билесиң. Кандай күнөө кылганыңды дагы билесиң, кандай жакшы кылганыңды да билесиң. Эми таразалап көр. Сенин күнөөң көппү, сообуң көппү? Эмне үчүн иштериң жүрүшпөй жатат? Эмне үчүн бириңе эки болбой жатат? Эмне үчүн кыйналып жатасың? Адам өзүн өзү кыйнайт. Намаз окубай адам өзүн кыйнайт. Орозо кармабай адам өзүн кыйнайт. Жакшылык кылбай адам өзүн кыйнайт. Аллахтын берген буйругун кылбай өзүн кыйнайт. Адам өзүн кыйнай берет экен. Аллахтын буйругун аткар, мына бардык ишиң 5 болот. Буйруктардан чыгып күнөөлөрдү кыла берсең, жашоодон эч кандай результат болбойт. Бириңе эки болуп өтүп кетесиң. Ошондуктан Кудайга кайт. Кудайдын эшиктери ар дайым тобо эшиктери ачык. Эмне сурасаң Кудайдан сура.